тамактанууга өндөп, даамдуу азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Эмирай калтырам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө каарманыбыздын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Айнура Сопокова өзгөчө ашпозчу, нукур азыктарга басым жасаган кондитер, белгилүү кулинар. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиңер. Бүгүн дагы сиздин үйүңүзгө келип отурабыз. Жалпы Наар көрсөтүүсүнүн көрмандарына өзгөчө сиздин рецептиңизди сунуштайлы деп. Эмне жасап бересиз? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө көз биргеликте эмне жасайбыз? Сонун болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз мурда шириндиктер жасап аткан болсок, бүгүн сүт азыгынан үй шартындагы сырды жасоонун ыкмасын, рецептин көрсөтүп, теле көрүүчүлөргө үй шартында айрыкча айыл жергесинде сүтү кенен үйдөргө сыр жасоонун сырын үйрөтөм. Жакшы. Чындыгында ардактуу көрүүчүлөр, негизи сиздер эгерде мына ушул кандайдыр бир тамак аш өндүрүштүк бирикмесинде сыр жасалат деп ойлоп жүрсөңүз, демек үй шартында да жасаса болот экен да. Бул нерсени сиздерге Айнура айым көрсөтүп берет. Сыр жасоо үчүн эми сүт азыктары деп калдыңыз. Эмнелер кошулат? Эң негизгиси сүт, сырдын составы нак сүттөн турат. Негизги курамы бул сүт болот. Андан сырткары өзүнүн ушундай сыр жасоочу дрожь деп коет. Ошондой кошулат, мунсуз болбойт. Ачыткы дейбизби, ушул кошулат. Анан лимон кычкылы, уксус кошулат. Жакшы. Сөзсүз түрдө термометр керектелет. Сыр жасаганда керек болот экен. Ооба. Септегенде бул сүттүн температурасын ар кыл этапта, ар кыл градуста жасалат. Ошону байкап туруш үчүн термометр иштетилет. Жакшы. Бүгүн экөөбүз биргеликте сырлар көп да. Эмне деген сыр жасайбыз? Бүгүн экөөбүз биргеликте бардыгынын сүймөнчүгү болгон моцарелла сырын үй шартында жасайбыз. Чындыгында мен бул жерде акылуу мастер-класс өтчү элем. Бул жолкусунда теле көрүүчүлөр жакыныраак экранга отурсун. Себеби мен бүгүн үйдө акысыз эле сиздерге моцарелла сырын жасоону үйрөтөм. Демек биз менен бирге болуңуздар. Анда эң алгач эмне кылабыз? Эң алгач нак сүт алабыз. Эч кандай термообработка болбош керек. Муздак болуш керек. Эгер жай мезгили болсо, сөзсүз түрдө муздаткычка салып муздатып алыш керек. Биринчи сүттү температурасын өлчөйбүз. 12 градустан 17 градустун аралыгында болуш керек. Эң жакшы температура. Азыр нормада экен да, температура. Демек, жасай берсек болот экен. Ооба, эми жасай берсек болот. 12-13 градус. Бул 5 литр сүт. 5 литр сүт. 5 литр сүттө канча граммда же болбосо канча килограмм сыр? 5 литр сүттөн негизи орто эсеп менен 500 грамм чыгыш керек. Бирок ал сүттүн майлуулугунан байланыштуу. Ооба. Себеби эгерде күзүндө аябай майлуу кезде 700 граммга чейин чыккан, анан кээде 400 грамм деле чыгып калат. Ал сүттүн майлуулугунан. Жакшы. Келиңиз анда. Эмне кылабыз эми? Бул сүткө азыр биз лимон кычкылын кошот экенбиз. 1 пияладай сууга, муздак эле сууга 1,5 чай кашык лимон кычкылын кошуп аралаштырып алабыз, эритип алабыз. Бул биздин сүттү ачытат. Биз сүттү иритишибиз керек. Жанакы өзүнчө ириген сүттөн болбойт. Сөзсүз өзүбүз свежий сүттү лимон кычкылы менен иритип алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө жыгач кашык колдонобуз.
Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз Айнура Сопокова сиздерге натуралдуу азыктардан үй шартында сыр жасоону көрсөтүп жатат. Азыр болсо сүтүбүз ири баштады окшойт, э? Ооба. Лимон кычкылын кошулгандан кийин мындай бөлтөкчө болуп баштайт. Бир аз баягы быштак сымал майда быштактын түрүнө окшоп бүдүрчөлөрү пайда болуп баштайт. Бул учурда ысык отко алабыз. Эми бул сүтүбүздү 32 градуска чейин жылытабыз. Бул татаалыраак түрү. Чөп чар аралашкан сыр бар, брынза деген сыр бар, алар аябай жеңил. Бул бир аз татаалыраак сыр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин сүтүбүз 32 градус болуп ысып жетти. Эми алып алабыз. Отуз эки градус болгон сүтүбүзгө негизги ачыткысын кошобуз. Бул ачыткы 100 литр сүткө эсептелет. Муну өлчөмүн өзүбүз кандай десек, көз өлчөм дейбизби, азыраак эле. Буга 50 мл кайнатылган муздак суу кошобуз. Эми сүтүбүзгө кошуп, жыгач кашык менен аралаштырып, 20 мүнөттөн 1 саатка чейин жаап коебуз. Эс алдырып коебуз. Бир калыпта бир жерден жылбай туруш керек. Айранды уютканда кандай кармасак ошондой эле тийбей, жылдырбай, уюганча карбайбыз. Үстүнөн жылуу төшөк менен ороп коюш керекпи же өзү эле турса болот? Өзү эле турса болот, себеби биздин бөлмөнүн температурасы жылуу эле. Эгерде бөлмөнүн температурасы муздак болсо, анда жылуулап койсо жакшы болот. Демек, 20 мүнөт эс алган соң биз сыр жасоонун кийинки этабына өтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин сүтүбүз азыр эс алып, бир аз уюп калды окшойт, э? Коюлган калыпта, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул учурда эмне кылабыз? Бул учурда эми мындай же узун бычакпы, же мындай спатула деп коет, ошон менен мынантип бөлүп алабыз. Мына айран барыбыз эле айран уютуп жүрсөк керек, кадимки айрандай болуп уюду. Жок, аз убакыттын ичинде эле ушинтип уюп калат. Эми мынтип аралаштырып алабыз. Эми буну кайрадан отко коебуз, дагы 43 градуска чейин жылытабыз. Ушундай масса болуш керек. Мындай ысыган сайын уже эрип бири-бирине жабыша баштайт. 43кө чыгарып өчүрөбүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сары суусу бөлүндү. Жана биз көрсөтүүнүн башында курамын көрсөтүп кеткенде уксус коштук го. Уксус бүгүн моцареллабызга керектелбейт. Уксус негизи мына сары суусуна, сары суусундагы төкпөйбүз. Мындан рикотта деген белгилүү сыр жасалат. Ошол рикоттага уксус кошулат эле. Бирок бүгүн аны жасабайбыз. Буйруса дагы бир телеберүүдө рикоттан жасайбыз. Сиздин торт жасоодо, десерттер жасоодо окуп келгениңизди билебиз, бирок сырды дагы атайын окуп келгенсизби же болбосо кандайдыр бир китептерден, интернет булактарынан эле көрүп үйрөнгөнсүзбү? Жок, сырды да мен Алматыга барып окуп келгенмин. Атайын ошо үй шартында
Мен негизи эле бардык азыктарды үй шартында жасоонун жолуна кызыгам. Жанакы колбасаны дагы изденип жүрөм. Үй шартында нукура азыктан кандай жасаса болот деп буйруса ошондо үйрөнөм. Мен үйрөнүп келгенден бери бир да базардан сыр сатып албайбыз. Балдарым аябай жакшы көргөн пицца. Пиццаны ушу өзүм жасаган сырдан жасайм. Аябай даамдуу болот. Бул үй шартындагы сырдын даамы укмуш. Эч кандай базардагы сырларды салыштырууга болбойт. Шанан өзүң көрүп, ошо натуралдуу азыктардан жасайсың. Ооба. Бат эле бузулуп кетсе керек? Көп кармаганга болбойт. Эң көп болсо бир 10 күн муздаткычта, бирок бул көпкө кармалбайт дагы. Эми мындан моцарелла шариктерин жасайбыз. Жакшы. Эми ушул эле суубузду бир аз чаканыраак идишке азыраак куюп алабыз шариктерди жасаш үчүн. Биз азыр моцарелланы формировать этиш үчүн мунун көк суусун 85 градуска чейин ысытып алабыз. Муну формировать эткенден кийин туздуу сууга салыш керек. Моцарелланы азыр формировкадан алдын 1,5 литрдей муздак сууга 2 чоң кашык туз салып алабыз. Моцарелланы бөлүп алабыз. Эми ушунун ар бир бөлүгүн Ысык сууга салабыз. 85 градус болгон көк сууга салабыз. Ооба, камыр сыяктуу бир жасалганда болбойт, кайра суу сал. Дагы эрип турат бир аз экинчисине. Ысып эрик же кайра чыгара бериштин кереги жок. Ысыкта бир аз эриш керек. Бул резина сыяктуу, сагыз сыяктуу болуп калат. Мына сырыбыз ысык сууга турган сайын мындай чоюлган масса болот. Тартып. Мына. Азырдан кылыш керек, себеби эрип, аябай баягындай сагызга окшоп эрип калбаш үчүн бирден экиден биринчи этабы суусун кетирип мыжгып кайра салабыз. Дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы нукура азыктарга басым жасаган кондитер Айнура Сопокова. Мына биздин моцарелла сырыбыз даяр болду. Азыр сууда канча мүнөт? Сууда 1 саат турду. Негизи суунун туздуулугуна байланыштуу. Мүмкүн бул 20 мүнөттө деле аябай туздуу болсо 20 мүнөт алып коюш керек, себеби өтө туз сиңип кетпеш үчүн. Туз эгер азыраак болсо 2 саатка чейин ушул раствордо туруш керек. Адактуу көрүүчүлөр, моцарелла сырын сиздер азыр үй шартында жасалганын көрүп жатасыздар. Беш литр сүттөн ушул сыр жасалды, Ооба. Моцарелла сырыны формировать этип атканда байкаштырсак, сууга салгандан кийин бир 5 секунд кармап, бир суусун чыгарып алабыз. Андан кийин жанакы суудан чыгарып, кайра салган сайын катый берет. Эгер жумшак моцарелланы кааласак, мүмкүн болсоча бат жасаш керек, 2-3 салган деле формировать этиш керек. Анан муздак боюнча эле кайра чыгарып, кайра сала берсек сууга катуу болуп калат. Анан жакшы эригенде мындай жылмакай моцарелла пайда болот. Анан жакшы эри эле формировать этсек, мындайраак болуп калат.
айырмасы ошо. Жакшы, азыр кесиңизчи көрөлүчү кандай ичи Азыр- кандай болду экен. Мына Өзгөчө го, мына ичи деле кадимки эле биз дүкөндөрдөн сатып алган моцарелланын өзү болуптур. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөңүздөр болот. Бериңиз татып көрөлүчү. көр татып. Айнур айым негизинен мага жакты. Чындыгында моцарелла дүкөндөн сатып алган моцарелланын даамындай эле болуптур, бирок өзгөчө жерин айта турган болсок, ушунчалык сүттүн да даамы келип турат экен. Каймактын басымдуу даамы каймактын даамы болуп. Каймактын даамы келип турат экен, ушул жагында экен десем болот да. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бүгүнкү көрсөтүүдөн кийин сөзсүз түрдө үй шартында жасасаңыз болот. Сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, жакшы бир секретти биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүштүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат силерге дагы. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар Даамдуу болсун.